Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, интернет колдонуучулар. Бул карабайсыздар, алдыда келаткан Портер не кылып кетип атат. Светофор жанып калды. Турба жүктөп алган Портерге толтуруп. Артына баягында эскертүүчү белги койгон эмес. Кызыл пакетпи, бир флагшток, байракпы бирдеке илип алыш керек болчу. Аркасында где-то Портердин кузову бүткөн жерден канча десем 2,5 метрдей чыгып баратат. Анын артынан билбеген адам турбанын ага эле сүзөт барыпчы. Карабайсыздарбы, ушу кантип болсун уят да, ачык айтайын. Турбанын узундугу канча метр чыгып турат мына. Муну байкабаган адам анык эле сүзөт. Уят, ачык айтайын. Анысы жерге улам тийип барат. Шаардын ортосунда тем болчу. Мындай бир райондун арасында чеке жолдо, трассада болсо эми бир жөн. Шаардын ортосунда ушинтип турба жүктөп бараткан эми. Темир базардыкыбы, строй компанияныкыбы же жеке бирөө үйүнө ташып баратабы, кыскасы баягы өзүнүн нормасындагы бекитилген эрежелерди сактап койсо аябай жакшы болмок да. Ошондуктан мен айтарым, мына ушундай кайдыгерликке, көңүл коштукка жол бербейле, урматтуу туугандар. Жолдо баратканда мына ушинтип, азыр мен бир аз эле жакын айдасам, точно тиги турбаны сүзөт да, машинамчы. Уят, мындай кылбаш керек. Учуна сөзсүз бирдемке байлап коюш керек. Жанагы казактардын бир эмеси бар эле, видеосу чыккан эле ушундай тарбиялык маанидечи. Ошодон го дейм. Ай ширк болот, астафирла, аны байлаба. Чүпүрөктү кантип байласын буга деп эме кылат го бир казактардын бир ролигиндечи. Же ошондойбу, же бирдеке байласа анысы түшүп калганбы, кыскасы бул ачык эле бир элди тоготпогондук, мыйзам бузуу, же болбосо шаардын ичинде жол эрежесин сактабоо деп айтсак болот да. Уят, ачык айтайын. Портер 02 мамлекеттик номери 296 ACZ экен. Кыскасы байлап коюңуз мындан кийин.